Урматтуу мекендештер, көкбөрү сүйүүчүлөр, ат оюндарынын сүйүүчүлөрү, КТРК спорт каналында ошентип Нооруз майрамына карата 2016 жылкы ушул көкбөрү федерациясы тарабынан уюштурулган экинчи беттешти сиздерге сунуштайбыз. Бул командалар Сары Өзөн жана Илбирс командалары. Көк кийимчендер Сары Өзөн, ал эми ак кийимчендер Илбирс. Мына ушул эки команда булар бири-бирине каршы 8-1 финалда беттеш олтурат. Булардын кимиси жеңе турган болсо, буга чейин ойногон Бөрүлү жана Көкжал командаларынын ортосундагы жеңүүчү Бөрүлү командасына каршы чыгат. Ал эми жеңилген команда Көкжал оюнчулары менен каршы ойнойт. Чындыгында бул беттеш мындай кооз боло турган оюндардын катарына кирет деп айтсак болот. Деңгээли жагынан дээрлик бирдей командалар, албетте ал оюндун жүрүшүндө кимиси күчтүү экени аныкталат, бирок дал ушул Сары Өзөндүн курамында эки оюнчу жок. Бул дагы анын негизи мына калыстын ышкырыгып жаңырып ошол замат улакты жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк болмок. Бирок мына эми ортолук бөлүктөн оюн баштала турган учур келди. Биз азыр эки оюнчу ортодо улак үчүн күрөшүп жаткан учурда биз курам менен тааныштырып өтмөкчүбүз. Сары Өзөн командасы Тыныч Алыбаев биринчи, Арго аты менен. Андан ары жок, бул жерде чабуул башталып калды. Андыктан биз байкап турсак, Кубаныч Султан уулу улак менен ошол замат чабуулга чыкканга аракет жасады, бирок албетте мына каптал сызыгында бул жерде калып калып турат. Кубаныч Султан уулу бул Байтур ысымдуу аргымагы менен. Андан сырткары Нурбек Юсупов 3-чү бул Жиган аттуу аргымагы менен. Тилек Мукаев Эрке Тору, Фаркат Бейшикеев Нуркашка, Мирлан Рысалиев Карагер, Нурманбет Койчукеев Туман, Азат Насыпбеков Айтумар, Урмат Мусаев Камбат жана Айбек Иманалиев Телторо. Мына ушундай курам Сары Өзөн чүйдүн оюнчулары. Ал эми Илбирс командасына келе турган болсок, булар ак кийимчендер. Азыр кайрадан Кубаныч Султан уулу улакты өз карамагына алып алды. Эми өзүнүн атаандаштарына Илбирс командасына такыр улакты жолотпостон чабуулга чыгып, бул беттеш буга чейинки оюнга караганда абдан кооз болчудай жана алгачкы чабуул бул жерде орун алабы. Илбирстин оюнчусу Кутман Калмурат уулу атынан түшүп калды жана эсеп саны ачылды. Ошентип беттеш жаңы башталган деле. Беттеш жаңы башталган деле эсеп саны ачылып, 1-0 эсеби катталды. Демек, Сары Өзөн бул жагынан өзүнүн активдүүлүгүн көрсөттү. Азамат Байгонуров бул голдун ээси деп айтсак болот. Азыр ортолук бөлүктөн кайрадан улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракеттер жасалат. Албетте Сары Өзөн ошентип ылдам голду жаратуу менен, же болбосо ылдам эсепти ачуу менен чыныгы ачык беттешти көрсөтө турган учур келди. Мирлан Рысалиев ал улакты көтөрүп, эми албетте атаандаштын тайказанын көздөй жөнөгөнгө аракетин жасайт. Анын ылдамдыгы керемет. Мирлан Рысалиев Карагер аттуу ысымдуу аты менен жана бул жерде экинчи албетте тайказандан орун алган улак болуп калышы мүмкүн. Эң башкысы азыр мына бутунун астында эми өзүнүн өнөктөшү бул жерде Нурманбет Койчукеев дагы келди, бирок ага карабастан Илбирс оюнчулары коргонууда өзүн жакшы жагынан көрсөтө алды. Биз Илбирс командасы менен азырынча толук тааныштыра элекпиз. Марат Султанбаев, андан сырткары
Жоқ, бұл чабуылды аяғына чейин күтіп тұрсақ, дал ушул ортолук бөлүктө жүргөн Нурдин Болотбеков өзүнүн атаандашы менен мына улакты тартышып баратат, бирок Нурманбет Койшикеевке берген жок, өз карамагында алып калды. Алып калганы пайдалуу болгон жок, анткени аянттан сыртка кетти. Илбирс командасы менен тааныштырып өтөбүз. Марат Султанбаев, буйвол бул Марат Султанбаевдин аргымагынын аты. Замир Жапаев Карабайыр, Эрмек Умбеталиев Рыжий, же болбосо сары деп койсок болот бизче. Алекс Атуар, Данияр Карбозов, Рустам Турузбековдуку Мальчик, же болбосо Балакай, Нурдин Болотбековдуку Шайтан, Бексултан Жекшенов Сүлүк Кара, Адыл Керезбеков Кайрат, Кутман Калмурат уулу Пятерка, Базаркул Камчыбек уулу Чайкашка, Азамат Байгонуров Бүкүр, Чыңгыз Дүйшөналиевдики Бактору. Мына ушундай өздөрүнүн канаттары менен булар чыгышты. Албетте адамдын канаты дегенде бирок бир топ Пятерка, Чайкашка деген Мальчик сыяктуу ушундай өзгөчө ысымдуу аттары бар. Булар Илбирс командасынын оюнчулары. Бул Илбирс Кемин районунун командасы. Дал эми Сары Өзөн. Негизи эки команда тең чүйдүн оюнчулары деп айтсак болот. Азыр жакшы чабуулду бул жерден баштаганга албетте Сары Өзөн чүй командасында болуп жатат. Кубаныч Султан уулу өзүн ушунчалык активдүү алып, ал биринчи чабуулда дагы өзүн жакшы жагынан көрсөтө алган. Дагы деле Кубаныч Султан уулу улак менен ал өзүнүн Байтур ысымдуу аты менен улакты өз карамагында алып калууда. Ал учурда Илбирс командасынан Бексултан Жекшенов улакты өз карамагына ала алды. Бирок албетте аянттан сыртка чыгып кетти. Сыртка чыгып кеткенден кийин ортолук бөлүктөн эми улак үчүн болгон күрөш жүрөт. Эки командадан кимдер чыгат деп ал учурда биз албетте эки команданын башкы машыктыруучусу менен тааныштырбай калып турбуз. Эрмек Шекетов бул Сары Өзөн чүйдүн машыктыруучусу, насаатчысы. Ал эми Раис Абдукадыров бул Илбирс командасынын машыктыруучусу. Ал эми Сары Өзөн чүйдөн азыр оюн талаасынан Улан Насакеев чыкты. Лексус аттуу ысымдуу аты менен анын атаандашы экинчи катар санда ойногон Замир Жапаев Карабайыр. Карабайыр менен Лексустун ортосундагы күрөш жана Сары Өзөн чүйдүн оюнчусу жок, бул Урмат Исаев 8-чи катар сан менен ойноп жаткан оюнчу. Жана Урмат улакты өз карамагына ала алды. Ошол замат бир айланып эки оюнчуну артта калтыргандан кийин ылдамдыгын керемет ылдамдык менен азыр түз эле тайказанга оратат. Анын жолунда бир гана оюнчу Кутман Калмурат уулу болушу мүмкүн. Дал ушул Калмурат уулу тоскоолдук жараткан. Эми анын артынан дагы бир оюнчу келди. Бул Базаркул Камчыбек уулу. Ага карабастан чабуул жана тайказанга албетте улак түштү. Ошентип 2-0 эсеби биринчи 20 мүнөттүктүн алгачкы мүнөттөр албетте ортолук бөлүгүнө келип калды. Ошентип эмнеси болсо дагы 2-0 эсеби Сары Өзөн чүй бул беттештин фаворит экенин белгилөттү. Негизинен мен деңгээл жагынан эки команда бирдей деп айткам. Ал эми мен жамдагымда кесиптештер аны менен макул эмес болчу. Алардын ою туура болуп чыкты. Чындыгында Сары Өзөн чүй командасы өзүн бир топ жакшы жагынан көрсөтүп фаворит экенин далилдөөдө. Ортолук бөлүктө улак турган учур. Ал эми Тилек Мукаев топто той ичинен албетте улакты көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүгү болгон жок. Ар бир оюнчу болгон аракетин жасап, Тыныч Алыбаевда дагы мүмкүнчүлүк болгон жок. Дагы бир Сары Өзөн чүйдүн оюнчусу улакты жерден көтөрүп кетти. Тилек Мукаев ал азыр өзүнүн өнөктөшүнө улакты ашырып берди.
Демек, ири эсеп саны ошентип биринчи бөлүктө эле катталчудай ылдам мына керемет өзү жалгыз бир дагы өзүнүн каршылашы келген жок. Ошентип Нурманбет Койчукеев Туман аттуу аты менен, чындыгында Туманга окшогон Туман өңүндөгү аты менен дал ушул оюнчу Нурманбет Койчукеев бул 1988-жылы төрөлгөн. Тагыраагы 14-майда ушул 9-майда улуу атамекендик согуштун албетте ушул жеңиш күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы албетте турнир уюштурат. Мына ошол турнирге чейин ал турнирден кийин 14-мартта бул оюнчу Нурманбет Койчукеев туулган күнүн белгилейт. Негизинен Көкбөрү Федерациясынын быйылкы жылга ушул негизделген быйылкы жылга уюштурулган турнирлери алар мындан кийинки албетте чоң мелдеш ушул 9-майга карата болот, жеңиш күнүнө карата. Андан кийинкиси 31-августта президенттин кубогу жана андан кийин көчмөндөр оюндары бар. Азыр 3-0 эсеби орун алгандан кийин ошентип алгачкы аракет болуп өттү. Эми ортолук бөлүктөн албетте бул жерде мына ушундай эки командадан бирден оюнчу чыгып улак үчүн күрөш керек. Жок, бул жерде фальстарт орун алган. Эми кайрадан кирип келишти жана биринчи аракетинде эле Сарыөзөн Чүйдүн оюнчусу Урмат Мусаев Мусаев 8-й, Насакеев 8-й, Насакеев 10-й, значит. Да. Это он уже? О, Насакеев. Они поменялись, похоже. Мына улак ортолук бөлүктө азыр Урмат Мусаев кайрадан ортолук бөлүккө чыкты. Ал өзүнүн атаандашы мына артта турган Бексултан Жекшенов. Бексултан Жекшенов менен мына Урмат Мусаев, албетте Урмат Мусаев буга чейинки аракетинде дал ушундай жерден улакты көтөрүп кетүү жагынан өзүн жакшы көрсөтө алган. Негизинен өз командасындагы чыныгы лидер оюнчулардын бири. Андыктан өзүнүн атаандашы бул жерде Бексултан Жекшеновду улакка жакын жолотпой, өзүнүн ишенимдүү мына минген аргымагы менен дагы жакшы көрүнүштү ээлеп турган. Бирок азыр албетте оюнчулар алмашты. Бул ирет ишенимдүү улакты алганга дал ушул Сарыөзөн Чүйдүн оюнчусунда мүмкүнчүлүк болду. Демек кезектеги чабуул орун алат. Коргоочулар Элбирс командасы мына татыктуу каршылык көрсөтө алган жок. Дагы деле болсо Нурманбет Койчукеев ага каршы мына бир гана оюнчу бул жерден келген Адыл Керезбеков, бирок чабуул уюштурганга баары бир мүмкүнчүлүк болбой эми гана эсеп саны 4-0 жете турган мезгил келип калды. Бирок албетте ал тайказандан орун алып элек. Андыктан бул эсепте 4 деген санды азырынча эч кандай айтканга толук негиз жок. Улак үчүн күрөш уланат. Ал мезгилде албетте Элбирс командасынын оюнчусу Марат Султанбаев бул Буйвол аттуу ысымдуу аты менен ошентип ал учурда эсеп 4-0 жетти. Ири эсеп бул жерде катталып турат. Ушундай беттеш биринчи бөлүктө эле мындай биринчи 20 мүнөттүктө эле 4-0 эсеп катталганы бул албетте Элбирс командасынын атаандашына караганда деңгээли төмөн экенинен, же болбосо тескерисинче айтсак Элбирс командасына караганда Сарыөзөн Чүйдүн деңгээли өйдө экенинен кабар берет. Буга чейинки беттеште биз Бөрүлү менен Көкжал ойногондо алар канчалык ушул тайказандан алардын тоо орун албай бир топ кыйналганын көргөнбүз. Ал эми бул ирет кайрадан мына калыстын ышкырыгы жаңырары менен
жерден улақты бөктөрүп кетүүгө болгон аракеттер жасалууда. Сарыөзөндүн оюнчусу Мирлан Рысалиев ал аракет кылып көрдү. Андан кийин кайрадан Мирлан Рысалиев улакка келген. Бул жерде көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк Тилек Мукаевде болбок. Бул дагы Эрке Тору ысымдуу аты менен, бул 1982-жылы төрөлгөн тажрыйбалуу улакчылардын бири. Жана Азамат Илбирстин оюнчусу Кутман Калмурат уулу жерден көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бир аз көтөрдү албетте, бирок андан ары албетте ийгиликтүү болбой, эми ортолук бөлүктөн эки командадан кайсыл оюнчулар чыкканын айта турган болсок, Кубаныч Султан уулу кайрадан ортодо. Жана эки команданын экинчи катар сандагы оюнчулары Замир Жапаев, Карабайыр аты менен. Жана Кубаныч Султан уулу 1992-жылы төрөлгөн, ал эми Замир Жапаев 1987. Демек, экөөнүн жашы орточулу аралыгы 5 жаш. Бирок бул албетте көкбөрүдө анчалык айырмачылык бербей турган нерсе. Эң башкысы булардын минген аттары дагы абдан жакшы. Байтур аттын ээси Кубаныч Султан уулу өз карамагына бул жерден албетте улакты алганга жетише алды. Ылдам мына эки өзүнүн өнөктөшү аркылуу алып барган, жана бул жерде 5-0 эсе катталышы керек. Калыс мына ушундай чечим чыгарды. Ошентип Ересеп биринчи бөлүктө 5-0 жетип олтурат. Абдан кызыктуу оюн. Бир жагынан кызыктуу, албетте Тайказандан улак орун алып турса кызыктуу болот, бирок ошол эле учурда татыктуу атаандаштык болбосо, бул дагы ушундай тең ата командалар эмес болгондуктан бир аз бул жерде интрига дээрлик. Биринчи 20 мүнөттүктө эле соңуна чыгып калды деп айтсак болот. Эми албетте деңгээл эки башка. Ал мезгилде мына Илбирстин оюнчулары өздөрүнүн Тайказанынан улакты алып, ушул ортолук бөлүккө таштагандан кийин кайрадан улак үчүн болгон күрөш башталат. Биз дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтүшүбүз керек. Бул 2016-жылдагы Ноорус майрамына карата Көкбөрү Федерациясы тарабынан уюштурулуп жаткан белдеш. Мындан ары 9-майда жеңиш күнүнө карата уланат. Андан турнир болот. Андан кийин 31-августта Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу үчүн белдеш өтөт. Андан кийин сентябрь айында көчмөндөр оюну болорун баарыбыз жакшы билебиз. Азыр мына жерден улакты көтөрүп кеткенге Сарыөзөнчүдө мүмкүнчүлүк болду. Мирлан Рысалиев ал өзү жалгыз мына бир канча оюнчуну жазгырып барып мына ортолук бөлүктө токтоп турат. Эми ал албетте өзүнүн өнөктөштөрүн күтүп жаткан мезгили. Анткени ал жерден албетте улакты алып берди. Ал эми андан кийинки максат бул Урмат Мусаев. Урмат Мусаевга улак жетти. Жана Урмат Мусаевке каршы эки оюнчуну мына ушундай өзүнүн өнөктөшү аркылуу жазгырып өткөн. Алдыда мына ага каршы келе турган бир да оюнчу жок. Жана Азамат мына кандай кооз Тайказанга ыргытылган улак. Эсеп саны дагы деле өзгөрүп, ошентип 6-0. Жана Урмат Мусаев Урмат Мусакеев кечиресиздер. Ошентип бул жерде 6-0 эсебин каттады. Ошентип биринчи оюнда биз көпкө чейин ушундай Тайказандан улак түшкөнүн көрө албай келсек, анда Булит эсебинде гана 2-1 менен Бөрүлү жеңген.
Ал эми бул ортодо мына Сары Өзөн Чүйдүн оюнчулары ушунчалык татыктуу ойынды көрсөтүп, тескерисинче Илбирс оюнчулары азырынча өздөрүн жакшы жагынан көрсөттү элек. Алардын коргонуусу дагы идеалдуу болуп чыккан жок. Ал эми тактикалык жүрүштөрү дал ушул оюнда албетте Сары Өзөн Чүйдө идеалдуу деп айтсак болот. Демек, чейрек финалда Бөрүлү командасы дал ушул эки команданын жеңүүчүсүн күтүп турат. Алар сөзсүз бул оюнду көрүп, өздөрүнүн атаандаштарынын алсыз күчтүү жактарын изилдеп, анализдеп, ошого жараша өздөрүнүн дагы тактикалык жүрүшүн жасай турган учур. Ал мезгилде Урмат Мусакеев азыр Илбирс командасы мына сейрек чабуулга чыкты, бирок эң акыркы учурда гана бул жерден мына Сары Өзөн Чүйдүн оюнчулары улакты атаандашынан тартып алганга мүмкүнчүлүк алды. Ошол замат бул жерден чабуул башталып, Урмат Мусаев улак менен бараткан, бирок биринчи 20 мүнөттүк соңуна жетип калды. Албетте биринчи тайм 6-0 эсеби менен соңуна чыгып олтурат. Бул абдан жакшы эсеп ким үчүн? Албетте Сары Өзөн үчүн. Ал эми Илбирс командасы мына ушул азыр тыныгууда жакшылап кеңешип, экинчи 20 мүнөттүктө өздөрүнүн оюнун жакшыртышы керек. Мына ошентип экинчи 20 мүнөттүк башталды. Бул Сары Өзөн Чүй жана Илбирс Кемин командаларынын ортосунда эсеп сандары 6-0. Бул биринчи 20 мүнөттүктүн жыйынтыгы боюнча алгачкы упайды мына ушул Султан уулу, Кубаныч Султан уулунун аракетинен кийин эсеп ачылган. Андан кийин Нурбек Юсупов экинчи улакты тайказанга киргизген, үчүнчү жана бешинчи улакты Нурманбет Койчукеев киргизген болсо, Улан Насакеев алтынчы эсепти ачуу менен улакты тайказанга таштап, ошентип 6-0 эсеби катталды. Негизинен бул албетте Улан Насакеев азыр 10-чу катар санда ойноп жатат. Бул айтылуу Бөрүлү командасы учурунда легендарлуу Бөрүлү командасы деп айтсак болот. Учурунда алар абдан Кыргызстандагы номер 1 команда болуп жүргөн. Ошондо ойноп жүргөн Улан Насакеев мына бүгүн ал Сары Өзөн Чүй командасында өзүнүн аракетин жасоодо. Ал эми дагы бир оюнчу бар. Бул Урмат Мусаев, азыр 8-чи катар санда ойноп жаткан оюнчу. Дал ушул Урмат Мусаев өз учурунда Кабылан командасында күчтүү командада ойноп, өзүнүн айтылуу БТР аттуу аргымагы менен оюн жүргүзчү, бирок БТР албетте азыр жок. Ошентип азыркы учурда бул Рустам Тыналиев өз учурунда ушул Сары Өзөн командасында минип жүргөн Комбат аттуу ат менен азыр Комбат ысымдуу ат менен азыр оюн талаасында эсеп сандары 6-0. Бул албетте ири эсеп. Бул негизинен бул турнирде эң негизги күчтүү командалар бул 3-4 команда деп айтсак болот. Алардын бирөөсү дал ушул Сары Өзөн Чүй командасы, андан сырткары Достук командасын айтсак болот. Ошондой эле Талас дагы абдан күчтүү. 4-чү команда деп биз Бөрүлүн айтабыз. Ошол Бөрүлү, Талас, Сары Өзөн жана Достук командалар абдан күчтүү. Булар бирок чейрек финалда дал ушул Бөрүлү менен Сары Өзөн Чүй командалар туш келип калышы мүмкүн. Эгерде Сары Өзөн жеңишке азыр ээ боло турган болсо, мына ушул Илбирсти ута турган болсо, азыр 6-0 менен ишенимдүү алар алдыда, бирок алдыда дагы 2-20 мүнөттүк убакыт бар. Ал учурда бул жерде мына ушул Урмат Мусаев
улакка ээлик кылып өзү жалгыз 3 оюнчуга каршы ойноп жаткан мезгили. Негизинен Сары Өзөнчү биринчи 20 мүнөттүктө ушинтип 6 упай алгандан кийин өздөрүн ушунчалык ишенимдүү сезип калган сыяктуу. Мына ошондуктан Сары Өзөнчүдүн Урмат Мусаевдин өнөктөштөрү өзүн Урмат Мусаев азыр сол канаттан Мараны көздөй жылып барып жана эсепти 7-0 жеткиргенге мүмкүнчүлүк болмок, бирок андай эмес. Азамат деп айтсак болот. Бул жерде кимди Илбирстин командасынын оюнчусу Марат Султанбаев ошол Тайгазандын кырынан кайрадан улакты алып кеткенге ээ болду. Ал учурда Марат Султанов улакты кайрадан жоготту. Ошол эле Урмат Мусаев өзүнүн азыр улакты өз карамагында алып, ошентип экинчи 20 мүнөттүктө эсеп саны ачыла элек. Экинчи 20 мүнөттүк негизинен биринчи таймга окшошу мүмкүн эмес, анткени ал алгачкы бөлүк болчу. Анда ишенимдүү өздөрүнө пайдалуу пайда алып алгандан кийин ошол атаандаштын деңгээлине жараша Сары Өзөнчү өткөрөт. Азыр ал учурда Улан Насакеев 7-чи упайды алып жок, бул жерде Нурманбет Койчукеев эмне болсо дагы азыр ким экенин тактап алабыз. Ал учурда эсеп сандары 7-0 жетти. Демек өздөрүнүн мына ушул кармаган күйүүсүнөн бул Сары Өзөнчү командасы кайра тартчуда эмес. Алар колдон келишинче көп упай алганга аракетин жасап жаткан мезгили. Нурманбет Койчукеев бул 1988-жылы төрөлгөн. Учурунда мына ушул Lexus аттуу оюн менен жүрчү Нурманбет Койчукеев кайрадан жана анын 8-чи упайы 8-0 абдан ири эсеп катталды. Мына ушул Туман аттуу аргымагы менен өзү жалгыз ээн эркин барып бир да Илбирстин оюнчусу ага каршылык көрсөтө алган жок. Бир колу менен ушинтип Нурманбет Койчукеев улакты Тайгазанга таштап кетти. Азырынча эң көп упай алган дал ошол Нурманбет Койчукеев десек болот. Ал 8 упайдын 8 улактын Тайгазанга түшүн, ошонун 4-өсүн дал ошол Нурманбет Койчукеев ишке ашырды. Ортолук бөлүктө кайрадан улак үчүн күрөш бул жерде башталат. Ортолук бөлүктө Азат Насыпбеков ээн эркин жүрүп келди эле. Ал мезгилде Илбирстин оюнчусу 12-чи катар санда ойногон бул Чыңгыз Дүйшөналиев Бактору аттуу аты менен кайрадан эле ушул Чыңгыз Дүйшөналиев топту өз карамагында, топтун ичинде улакты өз карамагында алганга болгон аракетин жасап жатат. Ал учурда дагы деле Чыңгыз Дүйшөналиев да улак. Ал эми атаандаштын Тайгазанын көздөй барганга Сары Өзөндүн оюнчулары такыр мүмкүнчүлүк бербей жаткан мезгили. Алар өздөрүнүн Тайгазанынан дагы алыс кете албай жатат. Анткени албетте мына экинчи 20 мүнөттүктө булардын Тайгазандары алмашты. Жана ал ортодо мына ушул улак жерде калып, эми жерден улакты алууга болгон аракеттер жасалат. Белгиленген убакытта жерден улак көтөрүлбөй турган болсо, анда ортолук бөлүктөн бирден оюнчу болмок. Бирок андай эмес. Ошол замат улакты Сары Өзөн командасынын оюнчулары алып кеткенге жетише алды. Эгерде жаңылбасам, бул Азат Насыпбеков. Бирок азыр бизге жакыныраак келгенде байкап көрөбүз. Бул оюнчу ким экенин ишенимдүү улакты өз карамагында алып жаткан мезгили Улан Насакеевке берилди. Чындыгында Улан Насакеев ага каршы бир дагы атаандаштар келе албайт. Анткени коргону абдан мыкты Сары Өзөн командасында. Эми ишенимдүү ошентип 9-0
Улан Насакеев бұл ойындағы өзінің екінші ұпайын, игілікті ұпайын алды. Шынтып тайқазанда улақ жана 35 килограмм салмақтағы бұл улақты жеңіл ғана көтеріп кеткен Улан Насакеев шындығында абдан тәжірибалы ойыншылардың бірі. Бұл 1986 жылы 14 ноябрда төрөлген. Айтып өттік, Бөрілі командасында учурунда ойнап жүрген, андан сырткары азыр Сарыөзөн командасында дағы өзінің абдан жақшы ойынын өтті көріп жатқан мезгілі. Бұл мындай тәжірибалы ойыншыларға әлбетте қаршы тұру абдан қиын. Жада қалса Бөрілі командасына деле қиын болады деп айтсақ болады. Бұл Сарыөзөн бұл турнирде жеңишке ээ боло турган Ноорuz майрамына карата өткөрүлүп жаткан бұл турнирдеги байгелүү орындарға ат салыша турган командалардын бири. Нурманбет Койчукеев аракет жасап көрдү, андан кийин Улан Насакеев анда дагы мүмкүнчүлүк болгон жок. Дагы ким? Улан Насакеев улақты бир нече рет алганга аракет жасаган. Ал мезгилде Кутман Калмурат уулу дагы улақты жерден көтөрүп кете алган жок. Илбирс командасы албетте аларга тажрыйба жетпей атат деп айтсак болот. Дагы бир топ критерийлер бар. Алар эмне үчүн утулуп жатканы? Насакеев кайрадан улақты өз карамагына алып 10-чу ұпайды алып келді. 10-0 абдан жогорку көрсөткүч. Бұл ойынчунун катар саны дагы 10 жана дал ушул юбилейдик марага ташталган улакты дагы өз ысмын жазып койду бул жерде. Бул абдан символикалуу көрүнүш деп айтсак болот. Экинчи 20 мүнөттүк дагы толугу менен дал ушул Сарыөзөн командасынын аткаруусунда болууда. Ортолук бөлүккө албетте улакы ташталып, кайрадан жогорку ылдамдыкта ойынчылар аракетке келди. Азыр ушул алгачкы төрттүк Сарыөзөнчүдүн алгачкы төрт ойынчусу ойын таласын таштап, анын ордуна алмашууга чыккан ойынчылар келди. Бул жерде Айбек Иманалиев жүрөт, андан сырткары Азат Насыпбеков, ошондой эле Тилек Мукаев бар. Жана эң акыркы учурда ушул Азат Насыпбеков улакты кармаган, бирок өзүнүн аты аны басып алгандыктан толук көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн эмес болчу. Ал мезгилде эмнегедир өзүнүн азыр Мирлан Рысалиевдин өзүнүн аргымагына, мына Карагер аргымагына бир аз мындай жини келип жаткан мезгил. Эмне үчүн? Анткени ал өзүнүн күүсү менен каптал сызыгынан сыртка чыгып кетти. Бул албетте жаныбар, бирок анын түшүнүгү боюнча албетте ушул чийинди байкап, анын Карагер аты ойын таласынын ичинде калышы керек болчу. Эмне болсо дагы биз бул Мирлан Рысалиевди ушундай ийгиликтүү жерден улакты көтөрүп кеткени менен алка өтсөк болот. Ортолук бөлүктөн албетте улакы болгон күрөш азыр орун алат. Улак ортого ташталды. Адыл Керезбеков Илбирс командасынан ортодо. Бұл Адыл Керезбековтың Кайрат аттуу аргымагы. Бұл Адыл Керезбеков 1992 жылы төрөлгөн. Ал эми Кубаныч Султан уулу болсо Байтур ысымдуу аты менен 1992 жылы төрөлгөн. Экөө жаш курагы тең ойынчылар. Аларга атайын убакыты белгиленип бөлүнүп берилди. Эми жерден улакты көтөргөнгө Кубаныч Султан уулунда мүмкүнчүлүк болду. Ал өз карамагында алып кала алат, анткени анын атаандашы улакты тартып алганга аракетин жасады. Астында эч ким жок. Андыктан Байтур аттуу аты менен жогорку ылдамдыкты кармабай, тескерисинче коргонуу аркылуу азыр өзүнүн өнөктөштөрүнүн жардамын күтүп жатат. Анткени 3 oyuncu, Илбирстин 3 oyuncusu мына ушул Тайказандын тегерек четинен чабуулга өткөнгө тоскоолдук жасоонун аракетин көрүүдө.
Мындай аралыктан албетте Тайказанга улакты таштоо бир топ кыйын. Ага карабастан өзүнүн өнөктөшү келгенден кийин ошентип бул жерде эсеп сандары 11-0 жетти. Ошентип Сары Өзөндүн 2 оюнчусу абдан ийгиликтүү аракет жасап, ушунда Элбирстин 3 оюнчусу Элбирстин 3 оюнчусу коргонуга өткөнүнө карабастан аларды жарып өтүп, алдыдагы бош аймакты жаратып, ал жерден Тайказанга улакты таштап, ошентип 11-0 эсебин каттады. Абдан өзгөчө оюнду биз көрүп атабыз. Мындай ири эсеп буга чейинки беттеште башталган орун алган жок. Негизги убакыт, андан кийин кошумча убакыттагы эсеп ачылбай, эң аягында гана ушундай буллет орун алып, анда Бөрүлү командасы жолдуу болуп чыкты, бирок Бөрүлү ушул Сары Өзөндүн оюнун азыр бир аз кооптонуп турган учуру деп айтсак болот. Анткени мына ушундай күчтүү командага чейрек финалда туш келип калуу, бул албетте чүчүк кулактын дагы негизинде деп айтсак болот. Эң башкысы кимиси күчтүү экенин дал ошол Бөрүлү менен ойногондо Сары Өзөн командасы тактап алат. 11-0 эсеп экен. Эсиңиздерге салып өтөбүз, ортолук бөлүктөн булар биринчи 20 мүнөттүктө 6 жолу улакты Тайказанга таштаган Сары Өзөн командасы, эми экинчи 20 мүнөттүктө азырынча өздөрүнүн биринчи таймдагы көрсөткүчүнө жете элек. Андыктан жок дегенде дагы бир жолу улакты Тайказанга таштаса, мына ошондо бул экинчи 20 мүнөттүктө дагы 6 упай алган болуп эсептелет. Андыктан өздөрүнүн көрсөткүчүнө ээ болуу үчүн дагы булар болгон аракетин жасоодо. Канчалык мына кагылышып түртүшүүлөр, бул чыныгы мына ушундай көчмөндөрдүн оюну, чыныгы эр жүрөктөрдүн оюну. Биз мындай аналог катары карай турган болсок, чыныгы эркектердин оюну деп хоккейди айтып жүрүшөт, бирок хоккейге караганда дагы бул көк бөрү андан да жок кооптуу деп айта албайбыз, бирок чыныгы мындай көз жоосун алган абдан экстремалдуу ойундардын түрүнө койсок деле болот. Элбирс командасынын оюнчулары коргонууда ишенимдүү ойной алган жок. Ал мезгилде деми мына бир айланып келип, андан кийин гана мына Урмат Улан Насакеев чабуулга өткөндүн аракетин көрөт. Ал учурда Мирлан Рысалиев улакты өзүнүн өнөктөшүнө берди. Нурманбет Койчукеев улак менен жана ал 12-чи жолу улакты Тайказанга ташташы керек болчу. Албетте бир аз ал өзүнүн эпкинин кармай албай Тайказандан алыстап кетти. Бирок дагы деле болсо улак өздөрүндө. Ал учурда өзүнүн өнөктөшүнө бул Нурманбет Койчукеев улакты ашырып берди. Жок, Нурманбет Койчукеевке эми улак жеткен экен. Демек ал канчалык аракет кылбасын, азыр дээрлик мына 3 атаандаштын оюнчусу бул жерде жүрөт. Тайказанга мына жакын калган учурда гана коргону абдан күч алып, ошентип 12-чи упай азырынча Сары Өзөнчү командасына багынбай жаткан мезгили. Сары Өзөндүн мына карамагында бир оюнчу алмашышы керек. Бирөөсү оюн таласын таштап кетти, бирок анын ордуна мына эми гана оюн таласына кирип келген. Жана эсеп дагы бир жолу өзгөрдү. Ошентип Тайказанда улак жатат. Демек 12-0 Азат Бешекеев. Жок, бул жерде Фархат Бешекеев, кечиресиздер. Мына 1988-жылы төрөлгөн бул оюнчу Нур Кашка аттуу ысымдуу аты менен 12-0 эсебин каттады. Беттеш экинчи 20 мүнөттүк бүтөрүнө дагы 2 минутадай убакыт бар. Андыктан
Бул учурда толугу менен Сарыөзөнчүйдү биз чейрек финалга чыкты деп айтып койсок деле болот. Бирок бул жерде кимиси жеңет деген суроо болбосо дагы Сарыөзөнчүй дагы канча жолу мына улакты тайказанга таштай алат деген суроо бар. Ал мезгилде улак мына ортолук бөлүккө түшпөй калды. Албетте калыс мына ушундай мындай беттешти баштаганга уруксат бербейт. Ошондуктан улак дал ушул ортолук бөлүктүн тушуна ташталышы керек. Ал үчүн Эльбирстин оюнчусу бул Адыл Керезбеков. Ага эч ким каршылык көрсөткөн жок, бирок анын аты ушунчалык активдүү экенин көрүп атабыз. Такыр бир жерде турбай, демек анын бул Адыл Керезбековдун аты мына ушундай жерден улакты көтөрүп кеткенге эмес, ал көбүнчөсү чабуулга чыгып атаандаштарды токтотконго жедеп көнгөн оюнчулардын бири деп айтсак болот. Ал мезгилде мына кайрадан Мирлан Рысалиев чыныгы мына улак чекени ушундан билсек болот. Ал жада калса башына да баш кийим кийбестен толугу менен оюндун кызуусуна кирип өзүн активдүү оюнун жүргүзүүнүн аракетинде. Мирлан Рысалиев бул 1986-жылы төрөлгөн. Азыркы учурда 30 жаштын курагындагы оюнчу. Мына эки Сарыөзөндүн оюнчусу келди дагы. Ал мезгилде Азат Насипбековду улакты алганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Эң башкысы эмне? Ошентип жерден улакты көтөрүп кеткенге азыр Азамат мына Эльбирс командасы бир аз тоскоолдук кылып калды дагы. Дал ушул жерде мына атынын куйругун түйүп жүргөн бул Эльбирстин оюнчусу Азамат Байгонуров ошон тоскоолдук жаратып белгиленген чейиндин сыртына түшүп калды. Улак андыктан бул аянттын ишине кирбейт. Демек ортолук бөлүктөн азыр улак үчүн болгон күрөш орун алат. Ал мезгилде экинчи 20 мүнөттүк дагы соңуна чыкты. Албетте азыр ортодо дагы бир аз тыныгуу орун алат. Чындыгында биз айтып коюшубуз керек, бул биринчи тайм жыйынтыгы боюнча 6-0 болчу, ал эми экинчи таймдын жыйынтыгында 12-0 болду. Сарыөзөнчүй стабилдүү түрдө ар бир 20 мүнөттүн ичинде 6дан упай алганга мүмкүнчүлүк алууда. Амна урматтуу мекендештер, көкбөрү сүйүүчүлөр, негизи ат оюндарынын сүйүүчүлөрү, бөрүлү буга чейин ойногон. Андыктан азыр Эльбирс менен Сарыөзөн командаларынын ортосундагы 3-20 мүнөттүк башталды. Эсеп сандары 12-0. Бул абдан жогорку көрсөткүч албетте Сарыөзөн үчүн. Андыктан бул негизинен бул турнирдеги фаворит биринчи орун үчүн ат салыша турган командалардын бири. Ал учурда Эльбирс командасы чабуулда 8-чи катар санда ойногон Адыл Керезбеков өзү жападан жалгыз ай. Эсеп сандарында өз командасына алгачкы упайды алып келе турган учур дал ушул Адыл Керезбековда болгон. Бул Кайрат ысымдуу аты менен 24 жаштагы бул оюнчу эң жакшы мүмкүнчүлүктү азыр колдон кетирип алды. Ага тоскоолдук кылган эч ким болгон жок. Болгону бул жерде анын улакты тайказанга түшүрө албай калганынын негизги себеби деп мына ушул жогорку ылдамдыкта барып алганын айтсак болот. Ал атаандаштарынан бөлүнүп суурулуп чыгам деп абдан жакшы күүсүн кармап алгандагы мына ошол күү менен барып албетте андан кийин упайды ала алган эмес. Азыр болсо дагы деле мына бир жок дегенде бир жолу тайказанга ташташы керек жана Азамат. Сарыөзөн командасы деле татыктуу каршылык көрсөткөн жок. Анткени чындыгында жок дегенде аларга бир упай алганга мүмкүнчүлүк түзүп бериши керек болчу. Муну ошентип ал эми бул 6-чы катар санда ойногон Нурдин Болотбеков. Бул дагы
Жоқ, бұл жерде Рустам Турузбековты айтып атышат, бирок эгер катар санына карап айта турган болсок, бул мына ушул артында жазылган Нурдин Болотбеков болуш керек болчу. Эң башкысы бул эмес, эң башкысы эмне, Элбирс командасы бир жолу улакты Тайгазанга таштаганга мүмкүнчүлүк ала алды. Сарыөзөнчү албетте бул беттеште жеңишке ээ болгонуна ишенимдүү. Ошондуктан буларга Элбирс командасы биротоло шагы сынып калбасын деген ой менен азыр демек 3-20 мүнөттүктө алар татыктуу атаандаштыкты көрсөтүп бербейт. Ушундай алар кийинки оюндарга албетте өздөрүнүн күчүн да сакташы керек. Анткени эртең мына ошол уткан командалар, утулган командалар деле жок, булар эртең эмес 18-inde бүрсү күнү 2 күндөн кийин мына ошол Сарыөзөн командасы Бөрүлү менен ойнойт. Бөрүлү албетте Элбирс эмес, алар деңгээли жагынан өйдөрөөк, алгачкы 4-түккө кирет деп айтсак болот. Эң күчтүү 3 команда, менин кесиптешим Рахат айтып өткөндө, бул жерде ошол Сарыөзөн, Талас жана Достукту айта турган болсок, 4-чү орунда албетте кагаз жүзүндө Бөрүлү деп айтсак болот. Бөрүлүнүн учурунда абдан жакшы, эң күчтүү команда болуп келген мезгилдер болгон. Бирок андагы буга чейин айтып өткөн ошол эле мына Улан Насикеев сыяктуу оюнчулар азыр Бөрүлү командасында эмес. Алардын азыркы абалы албетте жакшы болгону менен өтө жакшы эмес. Мына ортолук бөлүктө Булак эми муну жерден көтөрүп кетүү үчүн Бексултан Жекшенов чыкты. Элбирс командасынан ал эми Сарыөзөндөн Кубаныч Султан уулу. Кубаныч Султан уулу бул 24 жашта. Бексултан Жекшенов болсо бул болгону 19 жашта. Абдан жаш оюнчулардын бири, эң жаш оюнчу деп айтсак да болот. Бирок Базаркул Камчыбек уулу бар, ал 1997-жылы төрөлгөн. Ал болгону 18 жашта болуп эсептелет. Ошондуктан жаш оюнчулардын бири. Бул жаш оюнчулар биздин келечегибиз, Кыргызстандын улуттук курама командасынын келечеги жана ички чемпионаттарда дагы мына ушундай жашы жаңы муун келиши керек. Андыктан эми Сарыөзөнчүйдүн азыркы айрыкча акыркы улакты Элбирс командасы Тайгазанга таштаган учурда Сарыөзөн командасы анчалык каршылык көрсөткөн жок. Бул аракетин, бул мамилесин мен абдан мактап өтөр элем. Анткени эми Сарыөзөнчү дагы атаандаштарына жакшы мүмкүнчүлүк бериши керек. Ал мезгилде Кутман Калмурат уулу эч ким татыктуу каршылык көрсөтпөй жаткан мезгилде Калмурат уулу мына ушул өзүнүн пятерка ысымдуу аты менен өздөрүнүн экинчи аракетин ишке ашыра алган жок. Албетте бул жерде 12 эсеби катталса жакшы эле көрүнүш болмок. Сарыөзөн командасы өздөрү деле уялып калды болуш керек. Анткени мынчалык ири эсеп менен ушундай жаш команданы биротоло чөгөлөп турган команданы биротоло жерге жаткырып коюу албетте бул анчалык жакшы эмес. Ал мезгилде Улан Насакеев ал улак менен келип, ошентип 13-чү ирет Тайгазандан улакна орун алды. Ошентип Улан Насакеев бул оюнда өзүнүн 4-чү жолу улакты Тайгазанга таштады. Жалпы эсеп 13-1, 12 упай айырмачылык бул жерде орун алып турат. Бул беттеште албетте интрига жок. Ким жеңүүчү болору белгилүү. Эң башкы суроо албетте Сарыөзөн дагы канча рет улакты Тайгазанга таштайт деген суроо бар болчу. Бирок бул суроонун деле жообу табылып калды. Анткени булар мына ошол жеке менин көз карашымда Сарыөзөнчү 3-20 мүнөттүктө 6 жолу улакты Тайгазанга таштабайт болушу керек. Анткени алар эң башкысы убакыт соңуна чыкса болду. Ири эсеп катталгандан кийин ал мезгилде Элбирс оюнчулары улакты жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк ала алды.
бул жерде каптал чийинден чыгып кетиши мүмкүн эмес, анткени бул жер тосук. Илбирс командасынын оюнчусу Чыңгыз Дүйшеналиев улак менен. Чыңгыз Дүйшеналиев ал өзүнүн атаандашы байкашымча бул Рысалиев, Мирлан Рысалиев. Мирлан Рысалиев улакты өз карамагына алды. Мирлан Рысалиев азырынча улакты тайгазанга таштай элек, андыктан жок, анын негизги максаты андай эмес экен, ал өзүнүн өнөктөшүнө берди. Айбек Иманалиев. Айбек Иманалиев ага каршылык көрсөткөн эч ким жок. Айбек Иманалиев эмне кылды? Мына бир колу менен 35 килограммдык улакты тайгазанга тыштай албай алды. Мүмкүн ал мына сол колу менен болуп калган үчүн дал ушундай мүмкүнчүлүктү колдоно албай алса керек, анткени улак анын сол колунда болчу. Ал мезгилде Улан Насакеев кайрадан улак менен Насакеевна ылдамдыгын күчөттү. Азыр мына Туман аттуу аргымагы менен атаандашынын тайгазанына келип Азамат бул ким? Илбирс командасынан Рустам Турузбеков. Дал ушул Рустам Турузбеков жакшы мүмкүнчүлүктү экинчи упайды өз командасына алуу үчүн болгон аракетте эч ким тоскоолдук кылбай турган учурда тайгазанга улакты таштай алган эмес. Азыр болсо ошентип бул жерде бирок жакшы ойноп өзүнүн атаандашына тайгазанга улакты таштаганга мүмкүнчүлүк берген жок. Эми дал ушул Илбирс командасынын тайгазанын жанындагы тегерек аймактан азыр улак үчүн болгон күрөш жүрөт. Замир Жапаев Илбирс командасынан чыкты. Ал эми анын атаандашы Сары Өзөндүн оюнчусу улакты жерден бир аз сүйрөп барып өйдө көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүгү болгон жок. Андыктан мына ушул чийинден сыртка чыкмайын. Бул эки оюнчудан башка оюнчу аралашканга укугу жок. Бул эреже. Ал мезгилде Замир Жапаев улакты мына жерден көтөргөнгө мүмкүнчүлүк алды. Эң башкысы буга чейинкидей азаматтар мына Илбирстин эки оюнчусу азыр Тыныч Алыбаевка берди. Жок, бул жерде Марат Султанбаевка берди. Марат Султанбаев анын ылдамдыгы абдан жакшы, мына коргонуудагы жакшы жерде келди. Замир Жапаев өзүнүн атаандашынын жолун толук тороп келген. Андыктан Марат Султанбаевда ишенимдүү улакты тайгазанга таштаганга мүмкүнчүлүк болгону менен аны ишке ашыра алышкан жок. Үчүнчү бөлүктөгү албетте Илбирстен жүргүзүп жаткан оюну мага жагып жатат. Албетте буга алардын күчтүү ойноп жатканынан эмес, кеп Сарыөзөн чүйдүн мына ушуга мүмкүнчүлүк берип жатканынан. Тыныч Алыбаев улак менен Тыныч Алыбаев мындай жерден улакты атаандашына берип коюшу мүмкүн эмес. Тыныч Алыбаев бул 1977-жылы төрөлгөн Арго ысымдуу аты менен эң тажрыйбалуу, эң жашы улуу ардагер оюнчулардын бири деп айтсак болот. Бирок бул азыркы учурда мына 38-39 жаш курагындагы учуру. Ал мезгилде Айбек Иманалиевке кайрадан улак берилди. Мына ушул Айбек Иманалиев 14-чү упайды өз командасына алып келе албай алган. Андыктан ага дагы бир өз өнөктөштөрү мүмкүнчүлүк берди. Эми Айбек Иманалиев жок, албетте марага жете алган жок. Ал жерде тайгазанга жетүү үчүн албетте жок эле дегенде дагы бир 150 метрдей аралык бар. Эми Урмат Мусаевка улак берилди. Бирок Илбирс командасынын оюнчулары азырынча коргонууда мыкты болсо, азыр ушунчалык өзгөчө аракет менен Урмат Мусаев чабуулга өткөнгө аракет жасады. Биз караган ракурстан так таамай көрүнбөй турат, бирок тайгазанга улактын түшкөнү даана көрүндү. Ошентип 14-1. Ал эми бул жерде ким дал ушул тайгазанга улакты таштаганын азыр мен айта албай алдым. Эң башкысы ал эмес, эң башкысы 14-11.
абдан ишенимдүү жеңиш менен Сарыөзөн командасы келатат. Бул биз турнирдик сеткага да бир жолу карап өтө турган болсок, буга чейинки оюнда ушунда Бөрүлү менен Көкжал командасы ойноду. Жок, мен буга чейин каташылык кетирген экенмин, анткени азыр Сарыөзөн Илбирс командаларынын ортосундагы беттеште ким жеңишке ээ болсо, ал чейрек финалда Бөрүлү менен беттешпейт. Ал Илбирс кечтер Карабалта жана Талас жаштары командасынын жеңүүчүсү менен беттешет. Андыктан эгерде Сарыөзөнчү Бөрүлүгө качан жолугушу мүмкүн? Эгерде алар чейрек финалда Карабалта менен Талас жаштарынын кимиси жеңсе ошону ута турган болсо, жарым финалда гана Бөрүлү менен Сарыөзөн ойноп калышы мүмкүн. Бирок Бөрүлү деле албетте жарым финалга чыгыш үчүн алар ак суу же Төш булак, мына ушул эки команданын бирөөсүн утушу керек. Бул А жана Б секторундагы командалар. Азыр биз Б секторунда Сарыөзөн менен Илбирстин ортосундагы беттешти көрүүбүз. Дагы бир жолу мына Көкбөрү федерациясынын уюштуруучуларына ыраазычылык билдириш керек, анткени булар мына ушундай күчтүү командаларды алгачкы баскычтарда бири-бирине каршы келип калбашы үчүн мына 4 сеткага өзүнчө бөлүшкөн. Мына бул логикалык жактан алганда дал ушундай. А тайпасында Бөрүлү, Б-да Сарыөзөн, С-да Достук жана Д-да Талас. Ошондуктан калган оюнчуларга ушундай чүчү кулак уюштурулган, ал мезгилде өзгөчө көрүнүш орун алды. Эми бул мындай катардагы эле көрүнүштөр, бирок чындап келгенде анткени ат үстүндө мына ушундай улак үчүн күрөштө жерге жыгылып түшүп, кайрадан ордунан туруп беттешти улантып кеткенге бул оюнчуда мүмкүнчүлүк болду. Замир Жапаев болчу. Азыр аттан түшүп кайрадан атка минип кеткен. Азыр мына керемет ылдамдык менен Сарыөзөндүн оюнчусу эми бир тайказандан экинчи тайказанды көздөй ушундай ылдамдык менен бара турган мезгил келип жетти. Бул Сарыөзөндүн оюнчусу Фархат Бейшекеев 12-чи упайды өз командасына алып келген. Фархат Мусакеев жана азыр 15-чи ирет тайказандан улак орун ала турган учур азырынча келелек. Ал болсо азыр улак Фархат Мусакеевдин сол колунда. Эгерде ал сологой болсо, жок, бул жерде улак башка оюнчунун карамагына өткөн Улан Насакеев. Улан Насакеев мындай жерден атаандаштарына албетте мүмкүнчүлүк бербейт. Жана 15-чи упай бар, ошентип 15-чи рет тайказандан улак орун алды Улан Насакеев. Бул жерде 5-чи рет тайказанга улакты таштады. Бул мыкты бомбардирлерден катарына киретсек, негизи бул Бөрүлүдө жүргөндө деле бомбардир болчу. Анын эң жакшы өнөктөшү ушул Рустам Тыналиев деген ойноп жүргөн. Аны көптөн бери Көкбөрү менен Көкбөрүгө сарысеп салып, Көкбөрүгө кызыгып жүргөндөр жакшы билет. Рустам Тыналиев бүгүнкү турнирде ал жок. Негизинен бир да командада чыкпайт болушу керек. Эгерде чыгып калса, албетте ал тууралуу биз сөзсүз айтып өтөбүз. Ошол Рустам Тыналиев менен Улан Насакеевдин тандеми, бул эки команда бири-бирине өнөктөш болуп, далай мына ушундай жоопкерчиликтүү беттештерде жеңишке ээ болуп жүрүшкөн. Негизинен бул азыркы учурдагы күчтүү командалар мына ушул Талас жана Сарыөзөн деп булар эмне негизинде айтып атабыз. 2015-жылы 9-майда жана Ноорузда болгон мына ушу турнирде Сарыөзөн жеңүүчү болуп чыккан. Бирок 31-августта президенттин кубогунда Талас командасы матч реванш алып, Сарыөзөндү утуп алган жайы бар болчу. Булар маалымат катарында айтылды. Азыр эң негизгиси ортодогу улак үчүн болгон күрөш. Мирлан Рысалиев бир эңкейип туруп, бирок өз карамагына улакты ала алган жок. Мирлан Рысалиевдин ушунчалык дымагы мага абдан жакты десем болот. Мындай
ири эсепте утуп атканына карабастан өзүнүн ушунчалык оюндун кызуусуна кирип манасчылар мына жөн жүргөндө жөнөкөй жүрүп, бирок манас айтканда ушундай көйрүп жабырып кеткен сыяктуу. Бул улак башталганда аттын дүбүртүн уккан учурда чыныгы образга кирген абдан жакшы оюнчулардын бири Мирлан Рырсалиев деп айтсак болот. Азыр улакты тартуу учуру ал мезгилде Сары Өзөндүн оюнчусу Нурманбет Койчукеев өз карамагында улакты алып калды. Бул жаңылбасам 16-чы упай үчүн баратат. Жана Нурманбет Койчукеевдин бул аракети ийгиликтүү 16-1 эсеби катталды. Нурманбет Койчукеев тууралуу дагы бир жолу айтып өтөлү. Мына Туман ысымдуу аты менен бул 1988-жылы 14 майда төрөлгөн. Бул Сары Өзөн чүйдүн курамындагы ушундай эң керектүү учурда өзүн пайдалуу алып жүргөн оюнчу катары белгилүү этсек болот. Азырынча дагы жок эле дегенде 10 жыл ойной турган оюнчулардын бири. Эң башкысы ден соолук болсо, мындай таланттуу Нурманбет Койчукеев сыяктуу биз оюнчулар менен сыймыктанып, алардын далай оюнун көрөбүз деп айтсак болот. Мына 3-20 мүнөттүк соңуна чыкты. Эсеп сандары 16-1. Ишенимдүү Сары Өзөн чүйдүн жеңиши. Демек Сары Өзөн чүй эми өздөрүнүн атаандаштарын ушул Кара Балта жана Талас жаштары командасынын жеңүүчүсү менен ойнойт, аны күтөт. Жана Сары Өзөн болсо Кара Балта Талас жаштарынын жеңилгени менен ойномокчубуз. Сары Өзөн чүйдү жеңиш менен куттуктайбыз. Жана Илбирс командасынын жакшы оюндары алдыда деп айтмакчыбыз. Şadır seferden görmürüm, çabuk ve gelge